22 особняк бар екен. 22 особняк бар екен. Бұл не деген неме? 150 квартирасы бар екен. Мойме. Элитка. Сыймык Жапыкеев айткан фактылардын канчасы чын, канчасы жалган? Учурда коомчулукта эң көп талкууланган суроо ушул болуп турат. Кубанычбек Жумалиев өзү ал айткан фактылардын көбүн төгүнгө чыгарууда. Бишкекте өзүм сатып алган бир гана жалгыз батирим бар. Азыр мен улуу кызым жашап атат. Анан калган 149-ун тапса баарын бердим. Бирок бир кезде аны менен кызматташып, бизнесинин чекесин билип калгандар Кубанычбек Жумалиевди калпайттыра койбойт. Көкчар жаңы конушунун Куланов көчөсүндөгү номер 3 дареги боюнча жайгашкан бул стар отель 2015-жылы Ричман деп аталчу. 30 номерлүү, мончо жана бассейни бар бул отельге бир кезде Аскат Осмонов подрядчик катары кызматташып, үйүнө канализация орнотуп беришкен. Анда далилдөөчү документтер да бар экенин айтууда. Кубанычбек Мырзабекович айтып атат түз эфирден, эгерде ошондой саунам таап алсаңар же билсеңер айткыла, мен өткөрүп берем. Мен айтат элем, Кубанычбек Мырзабекович, азыр мына канча деген элдер кыйналып, квартира төлөй албай, карантинде отурат, но гостиницаңыз 30 бөлмөлүү гостиницаңыз бош эле турат. Ушуну элге бир жакшылык кылып, элге мындай берип турсаңыз деген суранычта. Сиз бунан да танып чыксаңыз, анда биз сот аркылуу деле далилдеп бере алабыз. Ушул эле Көкчар жаңы конушундагы Түлеев көчөсүндөгү 41-үй Роза Амановага катталган. Андагы 10 чакты квартираны Индус улутундагы жарандар ижарага алып жашап келишкен. Бирок учурда бош турганына күбө болдук. Көкчар жаңы конушунун Мадиева көчөсүндөгү 85-үйдүн да Кубанычбек Жумалиевге таандык экенин коңшулары деле тастыктап берет. Бул үйгө да Аскат Осмонов 2015-жылы суу киргизип бергенин айтууда. Ошол күндөрү ал Кубанычбек Жумалиевдин өзү менен келишип кызматташкан. Андыктан муну ал танып кете албас дейт ал. 2015-жылы Кубанычбек Мырзабекович суу өткөрүп бер деп сурангандыктан мен суу өткөрүп бергенбиз бул жака дагы. Ошол убакытта деле иштебей турчу, бирок 2015-ке чейин бул жакта гостиница болгон деп кошуналар тастыктап бере алат. Азыр кимге тиешелүү экенин мен так айта албайм. Эмне дегенден ошол убакытта деле кимге тиешелүү экенин деле айта албайм документалдуу түрдө. Бирок өзү жеке бул жака суу өткөргөнүнө мен буну далилдеп бере алам. Ушул эле үйдүн бет маңдайында курулуп жаткан көп кабаттуу имаратта айрым маалыматтарга караганда Кубанычбек Жумалиевге таандык. Ал эми андан алыс эмес жерде Кубанычбек Жумалиев көп кабаттуу үйдүн катламанын каздырып койгону айтылууда. Бул Корей клиникасы да айрым маалыматтарга караганда Кубанычбек Жумалиевдин жубайы Роза Амановага катталган. Бул имарат соода түйүнү болот деп курулган, бирок белгисиз себептер менен ал ишке ашпай калып, учурда жабык турат. 12 компания Кубанычбек Жумалиев өзү жашаган дарек боюнча катталган. Ал эми дагы 6-оосу дал ушул сиздер көрүп турган Бишкек шаарынын Анкара көчөсүндө жайгашкан Эл аралык медициналык университети жайгашкан даректе катталган айтылууда. Эсиңиздерге сала кетсек, 2018-жылы дал ушул окуу жайдын айланасында чыр чыккан. Себеби бул окуу жайга Роза Аманова ректор болуп дайындалганда коомчулуктун нааразылыгы жаралган эле. Роза Аманованын наамына катталган ар кандай тармактардагы 15 фирма бар экен. Бирок депутаттын декларациясында алар жөнүндө бир дагы маалымат жок. Ал эми негиздөөчүлөрүнүн бири Кубанычбек Жумалиев болгон 33 фирма бар. Алардын айрымдарында өзү жетекчи. Бирок булар туурасында да декларациясында көрсөтүлгөн эмес. Демек ал салык кызматынан кирешесин жашырган. Бирок өзү декларацияда бул маалыматтарды көрсөткөнүн, кызматкерлер аны жоготуп жибергенин айтууда. Кийин эмне себептен тапшырбадың десем, менин жардамчым алып келип, мына тапшырылган, колуңуз турат. Алар таппай калыптыр деп мага алып көрсөтүштү. Ошондуктан мен закон мыйзам аткаруучу киши 17-жыл, 18-жыл, 19-жылда тапшырган мен декларация. Салык кызматынын өкүлдөрү бул маалыматты тастыктаган да, жокко чыгарган да жок. Аны ачыкка чыгарууга мыйзам жол бербейт деген жүйө келтиришти. Баса Жумалиев бул фирмалардын 11-ин мамлекеттик кызматта турганда, ал эми 8-ин депутаттык креслода отуруп ачканга жетишкен.
өлкөнүн мыйзамдарына ылайык Кыргызстандын жараны мамлекеттик кызматта туруп ишкерлик менен алектенүүсүнө тыюу салынган. Бирок ал 2015-жылы депутат болгондо бизнестерин башка бирөөлөргө өткөрүп бергенин айтып актанууда. Анын айтымында 50гө чукул фирманын учурда 6 гана иштейт экен. Кубанычбек Жумалиев өзү коррупцияга аралашпаганын айтып, Куран кармап актанууда. Эл өкүлүнүн мындай аракети коомчулуктун сынына кабылды. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу ошол соцсетте отурган көрөрмандар, мен Жумалиев Кубанычбек Мырзабекович 1992 жылдан 2005 жылга чейинки иштеген учурда бир дагы коррупциялык ишке катышкан эмесмин. Сыймык Жапыкеев Кыргызстанда Кубанычбек Жумалиевден башка 30дай ууру бар экенин айтууда. Ушул күнгө чейин 5 адамдын аты аталган. Соңку 30 жылдан бери ушул өңдөнгөн коррупциянын айынан өлкө сазга батканы айтылып келет. Дин аалымы Чубак Ажи Жалилов паракорчулук менен күрөшүүнүн эң ишенимдүү жолун сунуштоодо. Мына түрмөгө 3-4 жылга камап туруп кийин акчасын алып чыгарып бергенден көрө, балким бизге жанагыдай бир колун кесүү ыкмасын киргизүүгө Кытайдыкындай уурунун колун кесип, ошондо колу кесип жүргөн болсо бирөө деле салам айткандан коркот, ууру экен кой деп туруп. Же болбосо ушунчалык деңгээлде өтө көп сумма болгондо мамлекетке чыккынчылык деген статьяны кошуш керек дагы. Буларга өлүм жазасын бергенге чейин барыш керек. Анткени адамдар ошо уурдап коюп туруп, анан коркпойт экен, анан коркпой калды адамдардын бардыгы. Анан камалып кетет, 3 жылда жыргап жашап, кайра чыгат, ошол жерде телефон бекитип алат экен, дардын ичине салып, өздөрү айтып берип атышат, башкача кылат экен. Анан чыргап жүрө берет экен. Анан эмне кылыш керек болот? Ошого уурдагандан коркпой калды бардыгы. Куран карма берет экен, ушундай эле дараты барбы, жокпу? О бергенде дараты бар, алганы дараты барбы? Онун тартибин билеби, жокпу? Эсиң ойт. Мындай жаза колдонуудан мурда ал кылмышты далилдөө керек. Бизде дал ушул далилдөө мүмкүнчүлүгү жоктугунан көп былык иштер ачылбай жазасыз калып келет. Азырынча Сыймык Жапыкеев айткан фактылар боюнча бир да орган реакция жасай элек. Ал эми Сыймык Жапыкеев билген фактыларын өз ашканасынан жарыялоону уланта берерин айтууда. Мээрим Ташыбекова, Инсан Бакиров, Талант Рысов, 7 канал, Жумалык.